Өлкөнүн келечек өнүгүүсү аял затынын жогорку статусун таанып билүүсүз жана анын реалдуу абалын жакшыртуусуз мүмкүн эмес экендигин 2012 жылынын үй бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк деп жарыяланганын эске алып, Кыргызстан энелеринин жеке майрам күнү саясий аренага чыгарылган. 2012 жылдан тарта жыл сайын май айынын 3 жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Аял затынын өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кошкон салымын эске алып, бүгүнкү күндүн энелери булар мыкты кесипкөй, атактуу мамлекетибизге эмгек сиңирген кызматчылар, айыл чарбасын гүлдөткөн мыктылар, тарбиячы, мугалим, врач дегеле кыргыз аял заты катышпаган тармак жок экен. Бир кылым мурун мамлекеттин зор патронажында мамлекеттин өнүгүү саясатынын белдүү курамы болуп түзүлгөн аялдар кыймылы учурда коомдук өзгөрүүлөрдүн негизинде статусунун өзгөрүлгөндүгүнө карабай өнүгүүнүн долбоорлоруна катышып өз үнүн кошуп келет. Быйыл Кыргызстан аялдары коомдук уюмунун Чүй облустук жетекчилиги энелер күнүнө үндөш республикалык форум өткөрүүгө даярданышууда. Бул саамалык терең философияны камтып, замандаш кыргыз аял затынын өсүп өнүгүшүнө аталган чөлкөмдүн атактуу агартуучу философ акындарынын таамай айтылган саптарына көңүл абайын буруп, анын тарбиялык маанисиндеги тарых пардасын коомай ачканга аракетибизди жумшамакпыз. Арбаңыздар. Бүгүн биздин камерабыз Чүй дубанында, Чүйдүн атактуу шаары Токмокто. Бул шаарды билгенибиз бар, билбегенибиз да жок эмес. Борбор кала Бишкекке чыгыштан агылып келүүчү жолдун боюндагы уникалдуу чөлкөмүндө жайгашкан бул шаардын Борборго кетүүчү жолдорун өз боорунан өткөрүп турганда. Эми Чүй облусу бул Кыргызстандын эң бир өзүм ушундай түшүнөм, эң бир мыкты облустардын бири. Себеби Чүй облусуна самолеттордо келип конот, башка мамлекеттен келген элдин баары биринчи Чүй облусуна аттап түшөт. Ана мен өзүм дагы ушу Чүй облусунда төрөлгөм, кичинекей эле Жаңычек деген айылда. Анан Токмокто окуп, анан институтту бүтүп, Фрунзе шаарында. Анан көп жакшы бизде инсандар чыккан, аял инсандар чыккан, ошолорго окшош болсок деп биз жаш кезибизде самачыбыз. Ал эми Бишкек шаарынын маданият өзөгүн түзүп, пайдубалын орноткон адамдык күч бул 100 жыл тарыхы бар бир кылым мурун өлкөбүздүн төрт бурчунан билимге, өнөргө дилгир цивилизациянын аралына дайрадай коюлуп келген кыргыз жаштарынын агымы болгон. Кыргызстандын төрт бурчунан Борбор кала Фрунзеге бала кезинде билим издеп келген замандаштарыбыз үчүн түбөлүк чүйлүк болуп калууну бешене маңдайга чийген тагдыр жазуусун Сары Өзөн мекенинин күн суусу данекерлегенин тагдыр далилдейт. Жолдун баары Римге алып барат деп европалыктар айткандай. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өз жазмыш тагдырын тике да кыйыр да мааниде чүйгө кетүүчү жолдор менен байланыштырганы бүгүнкү замандын реалдуу жана сыймыктануучу чындыгы. Манас аэропортуна конгон ар бир самолет кыргыз жергесине сагыныч аттырган чүйгө конот. Бишкек вокзалына конгон ар поезд кусалык топтогон чүй жерине токтойт. Бүгүнкү программабыздын темасына көңүл чабытын кайра бурсак, энелер майрамын утурлап чүй көмүн даңазалаган аял затынын атын атоочу чыйырыбызга кайтабыз. Учурда мамлекеттин иш-чараларына катышып, үлкөн долбоорлордун ийгилигине салымын кошкон бейөкмөт уюмдары изденүүнүн үстүндө. Патриоттук сезимдин коштоосунда аялдар коомдук бирикмелери, ардагерлер уюмдарынын мүчөлөрү өлкөдө болуп жаткан социалдык тармактагы иш-чараларды колдоо аракетинде президентибиздин программаларынын аткарылышына жана чечилишине жардам берүүгө даяр. Кыргыз аялдарынын табити эркиндик, адам укугу жаатында көрөгөч, тажрыйбалуу экенин айгинелейт. Алар мамлекеттеги социалдык көйгөйлөрдү жакшы билишет, чечкенге жардам беришет. Аларды заманбап менеджер деп атасак болот. Анткени алар 70 жылдык Советтер өлкөсүнүн формациясында калыптанып калган долбоорлордун авторлорунун мураскерлери, мамлекетчил жарандардын иштеринин аткаруучулары. Эки түрлүү адам баалуу башынан, бири бекта, бири акылман деп угам деп
Жусуп Баласагын айткандай, мындан 60 жыл мурун акылмандыгы, ар бир талантты көрө билип, бапестеп таптагандыгынын аркасында СССРдин эл артисти ардактуу наамын алгандардын саны 15 республикалардын ичинен 3-орунга чыкканы, Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, Совет мезгилинде 20 жылдан ашуун Маданият министрлигин жетектеген Кулипа Кондучаловага таандык көсөмдүк. Кыргыз дипломатиясына зор салымын кошкон өлкөбүздүн тышкы саясатын тескеген министр Сакен Бигматова болгон. Андан кийинки ысымдар Кыргыз СССРнин эң жогорку кызмат тепкичин багындырган айымдар Чолпон Баекова, Жаңыл Түмөнбаева. Ал эми эмгеги менен эске калгандардын атагын чыгаргандардын туу чокусундагылар гектарынан 6 тоннадан кызылча алып, СССР боюнча рекорд жараткан Зууракан Кайназарова 2 жолу социалисттик эмгектин баатыры наамын алган. Мындай көрсөткүч учурунда СССР боюнча Кыргызстанда гана кездешкен. Андай апаларыбыздын саны көп, адамдык сапаты бийик. Кыргыз СССРнин маданият тармагында жылдызы жанып, эл сыйлаган айымдарыбыздын саны жүздөп саналат. Учурда эгемендүү өлкөбүздө сыймык менен атын айтаар айымдарыбыз да жок эмес. Өлкөбүздү өстүрүүгө салымын кошуп, саясат жаатында эркектер менен тең жарышып иштеп жүргөн айымдарыбыз четтен табылат. Аялдардын жана балдардын укугу жаатында иш алып барган айымдарыбыз өкмөттүк эмес уюмдарда иштеп, эл керегине жароодо. Негизи адамдын өзүндө болуш керек, ичинде болуш керек мындай тарбия дегенчи. Анан кийинки кезде эле ушу тарбия солгундап баратат, ошол боюнча көп эмелер чыгып атат, актылар чыгып атат. Эми ошону иштеп ишке киришибиз керек, киргизишибиз керек. Алардын иш планында тартипти жана мекенди коргоо, маданият, билим берүү, медицина жана башка тармактарда иштеп, сыйлыктарга жана наамдарга татыгандар да аз эмес. Акыркы 30 жылдын ичинде мурдагы советтик өлкөлөрдө болуп өткөн рыноктук экономикалык трансформацияга байланыштуу биздин өлкөнүн аялдарынын да көпчүлүгү мигранттарга айланып, башка өлкөлөрдө жүргөнү үй бүлөлүк баалуулуктарга соккурганын жашыруу кыйын. Билим берүү тармагына өмүрүн арнап, көп жылдык тажрыйбасы бар бүгүнкү биздин репортажыбыздын респонденттери. Ата-энелер балдарды бакам, үй окаттарын оңдойм, айлык аз болуп, иши жок болуп, көбүрө мигрант болуп сыртка чыгып кеткенде тарбия берилбей калган балдар азыр ата-эне болуп келип атат деп ойлойм да. Ошол ата-энелер азыр деле эмнегедир өздөрүнүн балдарын тарбиялоодон качып, бул мугалимдерге жүктөп коюшту да. Мугалимдерге баардык тарбияны дагы, билимди дагы мугалимдерге берип коюшту да. Мугалимдерди кордогон учурлар кездешип атат. Кээ бир ата-энелер келип мугалимдерди сөгүп, тилдеп кеткен учурлар да кездешип атат. Мына ушуларга биз жол бербешибиз керек деп ойлойм. 2009 жылынын маалыматына таяnsак, аял мигранттардын саны 150 000 адамдан ашып кеткен. Мен ойлойм, бул өлкө башчынын астында бул деген кеңеш эмес, бул деген башкармалык болуш керек. Ал жерде адистер иштеш керек, ал жерде расмий орган болуш керек. Орган, аны деген ыйгарым укуктуу, өтө күчтүү орган болуш керек. Анын ошонун органдын алкагында бир дагы кеңеш болуш керек. Баягы укук коргоо органдары, билим берүү ушундай келип анча-мынча чогулуп карап турган, бирок ар дайым система түрүндө иштей турган бул кадимкидей башкармалык болуш керек. Жана ар бир область, райондордо ошо башкармалыкка баш ийген бөлүмдөр болуш керек. Ошондон иш жүрөт да. Дүйнө жүзүндө адам укуктарын коргогон уюм бул Бириккен Улуттар уюму экени талашсыз. Биздин өлкөдө түзүлгөн миңдеген аялдар уюмунун демилгесинен жаралган кээ бир бейөкмөт иримдеринин кээ биринин Бириккен Улуттар уюмунун каттоосунан өткөнү да бар. Бирок өз аренасында жакталып, макталып жаткан уюмдар ар кандай сыйлык, атрибуттарын сатууга алып чыгып, чайкоштукка айлантканы бул да чындык. Бир кумалак бузган карынды ачпасак болбойт окшойт. Анткени бийлик тарабынан бейөкмөт уюмдардын ишине көңүл бурулса эле, коомдо чатак айланып кетүүсүн көрүп жүрбөйбүзбү? Илгерки өткөн доордо элдин эсинде калганы бул көпчүлүктүн астында тапшырылган кызыл кагазга түшүрүлгөн жакшы сөздөрдү жарандык сый катары кабыл алган жарандарыбыз азыр жакындарына өз статусун жогорулатып көрсөтүү үчүн фейк ардактуу сөздөрү басылган ардак баракчалары менен темирден жасалган медалдарды акчага сатып алып калышкандыгы да биздин жашообуздун карикатурасы. Мыйзамдарды киргизип алдык, ошол иштеп баштаганда эле билинет.
бул башкармалык жок болуп атканы баягы практикада көрүнөт да. Анан Кудайым буйрса ушул башкармалыкты дагы ошол эме кадам шилтеп баратабыз ушул тарапка. Биздин өлкөдө ондогон аялдар уюму бар. Алардын амбициялык абдан чоң максаттары турат асында, бирок эмнегедир бул уюмдар бир ойдун, бир пикирдин, бир демилгенин астында баш кошуп иштей албай атышат да. Ар жакта ар кимиси өзүнүн дараметине жараша ушундай бир өзүнүн бизнесин жасап атат да. Ошону бириктирип мамлекеттик көзөмөлгө өткөрүү болобу? Мен ойлойм ушул эми бул баягы граждандык уюмдар дагы абдан керек, бирок сиз айткандай буга бир методиканы үйрөтүп тура турган, жол көрсөтүп тура турган, кээ бир учурда баягы финансылык каржы жагына жол көрсөтүп тура турган, ошол эле азыр экөөбүз айткан башкармалык болуш керек да. Ошол жерде алар баягындай консультация алып, анан кийин анча-мынча туура эмес да кээде көрүп калып атпайбы, бир медальдарды чыгарып эле таркатып баягындай болуп кетип аткандарды. Ошондой жактарды чын эле мамлекет бир аз көзөмөлдөп, анан ошол эле аялдарды өстүрүш керек да, ал жерде да үйрөтүш керек да, окутуш керек, аял лидер аялдарды окутуш керек да, кантип кайсы тармакта кандай болуп лидер болот. Ошого кайра эле баягы экөөбүз айтып аткан башкармалык керек да. Жүздөп каттоодон өткөн уюмдарынын деле жанданып көйгөй көтөргөнүнөн кабар жоктой. Мындан бир нече жыл мурун Жогорку Кеңеш ошол учурдагы депутат айымдарынын демилгеси менен Чүй облусунун аялдар курултайы чакырылып, бийлик өкүлдөрүнүн катышуусуз өткөнүн керкисинде да бар, кемтигинде да бар дегендей көптөгөн гранттардын максатсыз сарпталышынын далили. Ошондуктан Бириккен Улуттар уюмунун канцеляриясында катталган кыргыз аялдар коому катышпаган Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында март айынын 13-үндө өткөн Бириккен Улуттар уюмунун аялдардын абалы боюнча комиссиясынын 69-чу сессиясында гендердик теңчилик чөйрөсүндөгү прогресс жөнүндөгү докладты кыргыз делегациясын баштап барган эркек өкүлү социалдык коргоо министри жасаганы олдоксондук эмеспи? Көп аялдын ичинен бир эркек отурумдун көркү болду десек келек эмес. Күйүт жаратпадыбы түшүнгөнгө? Же гендердик маселенин авторубуз деген айымдарыбыздын жабалдыгыбы? Мүмкүн гендердик теңчиликти сындаган эркек парламентарийлердин сөзүндө омоктуу ой бардыр. Шайлоодо да караш керек гендер маселесин, квота маселесин карашыбыз керек. Бардык жерде тең, кээде ашып кетет да, шайлоого келгенде эле түшүп калышат да. Сылабыйбыз, бизге орун беришиңер керек, квота беришиңер. Башка учурда тең. Эркектерден укук талашат, эркектерден орун талашат. Гендер маселесине токтолгондо эркек жасабаган ишти айымдарыбыз жасап жүрөт дегенге сүйүнөбүз. Үй бүлөдөгү зордук, зомбулукту айтканда эмнегедир кылмыш иштерин жасап, түрмөдө отурган аялдар боюнча маселе козголбойт. Бирок кандай болгон күндө да аял деген аялдык сапатын жоготпой, эне деген сыймыктуу атына көлөкө түшүрбөсө деген ой келет. Бейөкмөт уюмдары көбөйдү. Алардын оңу да, солу да каттоодон өтүп, өз билигине оттамызып, көйгөйдү чечкени да, аны билбегени да, аренага чыгып, чайкоочтуктан алыс кете албаганы да бар. Бирок аялдар кадамын колдойбуз деп уюштурган багытыбыздан тайбай дагы эле маселени сыпаттап улайлы. Балуулуктары жогору болсо, албетте балдардын да тарбиясы дагы өйдө болот, коомго дагы көп таасир берет, жашообуз да оңолот. Мухаммед пайгамбардын бейшенилердин таманынын астында деген сөзү ислам маданиятынын аялга берген баасын жетиштүү деңгээлде чагылдырып турат десек болот. Аял үйдүн куту деген макалдын жаралуусу кыргыз аялзатынын ордунун зор экендигин айгинелейт. Өлкөдө кыргыз бийлиги жетекчиликке даярдаган аял кадрларынын резервин түзүү боюнча мамлекеттик программаны бекитүү жарлыгына өлкө башчыбыз үстүбүздөгү жылдын 8 мартында кол койгон. Бул кадам президентибиздин 2030 жылга чейин кабыл алган аялдардын лидерлигин колдоо боюнча мамлекеттик программасынын бет ачаары. Лидер көсөм акыл зерек аялзаты кандай шартта калыптанат? Биринчи болуп аким аял Ысык Ата районунда келип, мына Ысык Ата элин, жерин, мамлекеттик жумушту башкарып келди. Бул эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Мен толугу менен баягы сыймыктанып айта алам да, мына бизде аял затынан, аял затынын лидери чыгып, ушундай районго, чоң районго аким болуп келди деп.
Ал кыз келиндердин саясий, экономикалык жана коомдук турмушта жигердүү катышуусуна, чечимдерди алуудагы ролун жогорулатууга багытталган. Ата энелер балдарды бакам, үй оокаттарын оңдойм, айлык аз болуп, иши жок болуп, көбүрү мигрант болуп сыртка чыгып кеткенде тарбия берилбей калган балдар азыр ата эне болуп келип атат деп ойлойм да. Ошол ата энелер азыр деле эмнегедир өздөрүнүн балдарын тарбиялоодон качып, бул мугалимдерге жүктөп коюшту да. Мугалимдерди кордогон учурлар кездешип атат. Кээ бир ата энелер келип мугалимдерди сөгүп, тилдеп кеткен учурлар да кездешип атат. Мына ушуларга биз жол бербешибиз керек деп ойлойм. Учурдагы саясий, экономикалык жетишкендиктерде элеттик аялдарынын ролу чоң. Элеттиктер билимге дилгир, прогресске интызар, кечиримдүү эл. Бүгүнкү репортажыбызда сөз кылынган темага катышкан респонденттерибиз Кыргызстан аялдар комитетинин мүчөлөрү 100 жылдык тарыхы бар уюмдун ишин алы келгенче колдоп да иштеп да келет. Лозунг көтөрбөй, бийликти сындабай, элеттик аял заты айылга жол салдырып, бала бакча ачып, билим берүү тармагын өнүктүрүүдө. Алардын бийликтен суранары мамлекеттик деңгээлде аялдар аракетин колдоого алуу. Мамлекеттин ар бир кадамын биздин каармандарыбыз колдоого дайыма даяр.